Assalamu alaikum agayın. Dagы bir kızıktуу жоба чыгыптыр. Бу жерде Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына, Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнө, Арыстанбек Буйлаш уулунун 200 жылдыгына, Токтогул Сатылгановдун 160 жылдыгына, Барып Алыкуловдун 140 жылдыгына, Алымкул Үсөнбаевдин 130 жылдыгына арналган 17 айтыш 2024 Кыргыз казак төкмө акындарынын Кошпайга айтышынын жобосу деп чыгыптыр. Мен de buyurum kızıp, şu teksti karadım dağınan bir kızık karama karşı oylar var eken, onu aytayın dedim. Emi bul aytıştı, men köpten beri andıp görüp жүрөбүз, bu söz önörünün, aytış degen söz önörünün törösü özü. Törösü. Anan şu andıp karap жүрөм da, anam bir men taң kalganım, şu kançadan beri bir geçirip koysun tırmakçanın içinde düjür kalıslar жүрөtay. Bunda kalısları da almaştırış gerek da, düjür kılıp öyle bir ötetik atam zamandan beri bir kalıslardan töregasın çayla öyle almaştırış gerek, jılık almaştırış gerek acırda. Adam tükenip kalgansı, önör tükenip kalgansı öyle o birine düjürdü koya örbeyi. Almaştırıp duruş gerek da, el arasında toltura. Anan al yerde narazçılıklar da köp bolup жүрөт, men akındardan okup жүрөм. Mınday aldın ala maçta uşuğa beriş gerek. Uşul balança yerden ötüp atsa, oşol akın janagı mareke ötüp atkan avtor kaysı yerden bolsa oşol жерге beriş gerek de bir kokuy yemeleri var eken de. Alarda aytpay turayım, mına bu joboda karama karşı oylar var eken de, sözdörü, maniler. Tandoo turunun erecesi deyit, kıskartıp aytayım. El aralık aytışın tandoo turuna, respublikалық aytışlarının tandoosundan ötüp жүргөн akınдар katış alat deyit. Bu önör da. Bu çağılganday жаңы эле фигура чыгып калышы мүмкүн. Жаңы bir өнөрпос чыгышы мүмкүн. Al katışpay turup жаңы эле биринчи эле катышканда чыга турган жаңы өнөрпөс. Жанагы атактуу биздин жазма поэзиянын классиги Рамис Рыскуловдун bir sabı var. Бурулуштан чыга алган лекко бойдой жашакын пайда болду бул турмушта деген. Ошондой чыга калат. Анан эмнеге мындай эл аралык айтыштын тандоо туруна, республикалык айтыштардын тандоосун өтүп жүргөн акындар катыша алат деп, мына жерде абдан жаман орой бөгөт турат. Муну алып салыш керек. Эски бөгөт бул өзү. Атпели чык кой бер, каалагандар ырдасын. Жаңы азыр мен дүшөнкеним чыгып эле баарын талкалап коюшум мүмкүн, тамаша түрүндө айтайын силерге. Ал бул жарк этип чыгат да, чагылгандай чыгат. Өнөрпос деген ошонусу менен кызык. Анан кийин дагы бул жерде эмне дейт, жана алым сабак түрү менен ар бир жупка 4-5 мүнөт берилет дейт. Ушу 5 мүнөттө эмнени айтат? Мына мынча суроо коюп атасыңар. Кара Кыргыз автономиялуу облусун түзүлгөн 100 жылдыгы, Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнө Арыстанбектин 200 жылдыгы, Токтогулдун 160, Барпынын 140, Алымкул 130. Кудайды караса болом, абсурдсунан эми ошого 5 мүнөткө bir жуп. 5 мүнөттө эмнени айтат bir жуп? Тигилер санаса эле 5 мүнөт болот деп көнүп. Жөн эле санаса эле, фамилиясын санаса эле. Жок дегенде 10-15 мүнөт десеңер болот. Шугантип мына жобо таң калыштуу да. Ушинтип кантип өткөрсүн. Ушунда өнөр бизди, чынык өнөрлөрдү тандай аласыңар. Андан кийин анан 8 акын тандалат дейт. Анан алып чет өлкөдөн келген 8 акын менен айтышат дейт, onu окун. Чет өлкөдөн келген деген эмнеңер? Бул казакпы? Казактардан эле келет бизге. Анан эми ушу чет өлкөдөн келген 8 акын, аяктан 8 акын келсе, буяктан 8 акын чыкты деп, казактарыңар ошентип өткөрүп атабы барбы? Анан жанагы бир тике тыйынын биздин жаштарга бербейсиңер, өзүңөр андай параметрди каякта бир эмени коюп албай, параметрди коюп албай, суроону коюп. Казактан келип катышсын, өтпөсө кетсин. Эмнеге 8'di казактан сөз кийиш керек? Бул болбогон мындай бир достук, бир туугандык деген фабосунда бир ураандында чеги болуш керек да. Анан ушундай 8. 8 казактан топорлор деле келсе кошо бересиңер. Аяктан тандоо турдан өтөбү? Мындай бир жазалма эмелерди, достук дегендерди коюш керек да, чыныгы талантка жол бериш керек. Кыргыздан чыга берсин, мейли казактан келип туруп алсын. Анан мындай бөлүп чек коюп. Бул арифметика, эмне математика бул жерде. Андан кийин анан мына мындай бир тандоо туруна жана айтышта акындарга коюлчу негизги талаптар дегенге дагы мен көңүл бөлүп мындай карап көрсөм таң калыштуу болот. Үнүнүн коостугу дейт.
Ой, үнүнүн кооздугу кандай болгон? Орой үнүнүн кооздугу созолонуп созгону, жана тембирлүүсү же кандай? А мында колдуратып айткан сөздүн мааниси болуш керек аны. Мыкты уйкаштык, сөздүн ички мааниси, мазмуну, ошол темаларды ачып бергени. Кооздугу дейт да, анан комузду черте билүүсү дейт. Барпы комуз чертти беле. Казыбек деле комуз черткен эмес, боогачы комуз черткен эмес. Эми бер жагын айталы. Жанагы бала бар го, Баткендик бала, сонун ырдап жүргөн. Ал дагы кетип калды го, тигүүчү болуп кетти. Эмне кылып кетти? Жоgoттуңарбы, кайран бала. Сонун бала аткарчу да. Комузу жок эле ырдаган акындар болгон. Көп болгон бизде. Анан ушундай талаптарды коюп атасыңар. Анан сахна маданияты, кийим үлгүсүнүн өзгөчөлүгү дейт. Бул кандай? Анда кооз кийим кийип, анан жана кымбатпа, жарашыктуулугу деп, тазалыгы, жарашыктуулугу деп эле коюш керек да. Анан кийин ички маданияты, маданият болот албетте. Анан мынабу кийим үлгүсүнүн өзгөчөлүгү дегениңер туура эмес го. Өзгөчө анда кундустан же сулсардан же бирдемеден алып чыгыш керекпи? Жөн эле костюмчу менен кирип чыгып эле ырдаса деле болот. Көйнөкчө мына мендей көйнөк кийип деле ырдаса болот. А жерде талап кандай болбош керек. Биз эми демократиялуу светский мамлекет дейт. Ал ар ким ар кандай ырдайт. Бул жерде төкмө деген ал артисттик бир сахна эмес. Төкмө деген сөз кудурети. Ушундай чыгып турем, мунуңарды кайра караш керек го. Анан айрыкча мына мен дагы тырмакчанын ичинде айтайын. Дүжүр жанагы калыстарды обуштуруш керек, алмаштырыш керек. Улам жылык алмаштырыш керек. Ал дайым эле атасынан же энесинен же мамлекеттен калган мурас эмес. Алмаштырып туруш керек. Мондай талаптарды оңдош керек. Бул айтыштын ар түрдүүлүгүн жаратыш керек. Образдуулугун жаратыш керек. Маанисин, сөздүн маанисин күчөтүш керек. Кеп ошол мааниде, төкмөлүк өнөрдүн маанисинде жанагы Элмирбектей таланттарды алып чыга турган. Элмирбек эркин ырдап жүрүп бийикке чыкты да. Эркин ырдап, оюндагысын төгүп жүрүп анан ошондой мүмкүнчүлүктөн анан аны оосуптай берсеңер мында каяктан жакшы талант чыгат. Мен ошону айтып коеюн дедим.